Мына айтып атышпайбы? Ооба бизде байлар көбөйдү тияк бияк депчи. Байлар көбөйгөндө ар түрдүү байлар бар. Кээ бирлер өзүнүн эмгеги менен тапкандар бар. Буларды түшүнүшүбүз керек. Кээ бирлер уурдап тапкандар бар. Аларды жазалашыбыз керек. Кээ бирлер мамлекет тонуп тапкандар бар. Аларды негиздүү түрдө баягы мал мүлкүн мамлекет тарабынан, мыйзам тарабынан конфискацияланып, элге берилиш керек. Мен мына ачык эле айтып коеюн, Кудайга шүгүр, Алла Тааланын пендеси катары ачык айтып коеюн. Бүгүнкү күнгө чейин ар түрдүү сөздөр болушу мүмкүн да, себеби биз ачык айтышыбыз керек. Ар бир мамлекеттик кызматкер болуп жүргөн адам, же болбосо жакшы жашаган адам, бакубат жашаган адам өзүнүн байлыгына, өзүнүн жүрүм турумуна, өзүнүн кылган ишине жооп бериш керек. Мына мен өзүмө жооп берип айтайын. Мен мисалы мамлекеттен бүгүнкү күнгө чейин бир сотук жерди алган жокмун. Же мамлекеттен бир кирпичти приватизация кылган жокмун. Бир кирпичти приватизация кылып, мамлекеттен арзан сатып алып, өзүмүн бийликте отургандагы мүмкүнчүлүгүм менен пайдаланып алган жокмун. Так, мен ойлоймун, бул нерсе менин ошо ата-энемден келаткан, атамдын чоң тарбиясы болсо керек деп. Себеби дегенде атам байкуш өзү өмүр бою дыйкан болуп өттү. Ушул сөзүн эч качан биздин ушу мээбизге куюп кеткен экен. Бирөөнүн байлыгына же болбосо бирөөнүн башка бир мал мүлкүнө көзүң артпагының. Эч качан көз артпагының деп ушинтип бизге каттуу насыятын берчү эле. Анан дагы ошол диализ аппаратта жатат экен, ушинтип бөйрөгүнөн пересадка болуш керек экен. Жана ошондой эле көзү көрбөйт экен эженин. Оңдар колуңуздардан келишинче жардам берип, айыгып кетишине себепчи болуп калыңыздар. Бул жакта Жумагүл эже 30 жашта, ушул 5 жылдан бери ушул оору менен жабыркайт. Жакта апасы сахарный диабет бар экен, бөйрөгү иштен чыгып ушу диализде, анан көзү дагы көрбөйт. 3 оору менен Алла Таала ушундай бир сыноо беришиптир. Биз дагы кабар алып турабыз. Бул жакта ушинтип эжеке ушул өзүн биле албай жатат. Успокаивающий берип койду азыр, Успокоивающий кол менен жатат да, аппараттан кыйналып атат. Апасы дагы бул жакта ушул кыз үчүн чуркап, көп жылдан бери кыздын аркасында больница менен кыдырып ушул жакта жүргөн учуру. Операцияга $22,000 сурап атышыптыр врачтар. Чет өлкөдө болот экен, Турцияда же болбосо Индияда, эки өлкөнүн бирөөсүндө болот. Колуңуздардан келишинче ушул каражат сиздер үчүн, эми көпчүлүк үчүн аз эле каражат, биз эле ушул каражат чогулуп кетет деген үмүттөбүз. Бир нерсе эч качан эсимден кетпейт. Мен ар дайым айтып жүрөм. Жана бүгүнкү күнгө бул айтканга өтө актуалдуу жана мындай үлгүлүү деп айтсам болот да. Ошо 90-жылдары мен Россияда жаңыдан эле окууну бүтүп келгенден кийин 1-2 жыл ушул жерде Кыргызстанда иштеп, баягы ишкерлик менен иштеп калып, акча таап калдым. Эми биз себеби дегенде акча тапкан кандай? Биз акча тапканда бизде акыл бар, эс бар, мээ бар, жөндөм бар. Биз тез эле акча таап алабыз да. Ошол маалда ошентип акча таап калдым. Анан айылыбызда, ушу биздин барп айылыбызда бир чабандын короосу сатылып калды. Чабандын короосу сатылып калды. Баягы приватизацияга коюлуп, элдин мүлкү болуп, анан кийин ошолор сатылып калды. Анан кийин карасам, мен дагы бир мындай дагы эме байыйын деп атам да. Барып баягы короону сатып алайын деп аракет кыла баштадым. Ошондо атам келип мени урушканы азыркы күнгө чейин эсиме кетпейт. Ошондо атам келип мени урушкан эле. Уулум, сен бул короону сатып алба. Себеби бул корооду канчалаган жүздөгөн, миңдеген адамдардын көз жашы бар, эмгеги бар. Ошолордун ушул жерде ушу канча 20, 30, 50, 100 жылдан бери ушул жерге эмгектерин кошкон. А сен муну келип туруп сатып алам деп атасың. Андай кылбагының. Керекпи? Мына жаткан тала, мына жаткан тоо, адыр, ушул жерге канча короо салсаң салып ал. Өзүң салып ал. Бирок мына элдикин тийбегиниң, бир кирпичине тийбегиниң. Анда мен айтып калдым, ата бул арзаныраак болуп атпайбы десем, ошол арзан болгон үчүн сатып албагының. Элдикин сатып албагын уулум деп өтө каттуу насыятын айтып, мени мындай алмаалда жаш элем, атам дагы жашыраак болчу, мени кичине какыс кокус кылып койду эле. Ошондон кийин мына
Ошондон кийин бир көптөгөн мүмкүнчүлүгүм болду. Приватизацияга катышып, завод фабрикаларды алып коюп, тияк бияк кылганга, бирок аны кылбадым. Аны кылбадым. Атамдын насыятын азыркыга чекте аткарып келе жатам. Мындан ары да аткарам. Мен балдарыма да айтам. Мындан ары мен атамдан алган осуятты балдарыма да айтам. Мамлекеттикин, элдикин, журттукун жана башка адамдыкын урдабайсың, албайсың, аган кос албайсың деп. Ошондуктан мына азыр коомубузда болуп аткан мына көрүнүштөр боюнча мен айтып кеттим да. Ошондуктан айтаар элем, ошол бирөөнүкүн мамлекеттикин алып, мамлекеттики менен байыгандардын бардыгын жазалаш керек. Жазалаш керек. Дагы бир жолу айтайын. Бир чиновниктин мына биздин эле мына Жалал Абад шаарында эле бир эле адамдын, бир эле үй бүлөнүн бүгүнкү күндө бир 20дай мамлекеттик чоң объектилер алганы бар. Заводдор, фабрикалар, ишканалар, бул жерлер. Муну азыр эгерде мына силер журналисттер жакшылап эсептеп чыксаңар, эсептеп чыгып туруп көрсөтүш керек да, муну элге көрсөтүш керек. Элдин баары билет муну. Биз мамлекетибизде эң негизги максат биз тынчтыкты, биримдикти жана мындай бир токтукту сактап калышыбыз керек да. Биз ток болушубуз керек. Адам өзү ток болбоюнча, ички дүйнөсүнө ток болмоюнча, ал эч качан тойбойт. Ошондуктан биз тогураак болушубуз керек. Ток болушубуз керек. Элимди ушундай бир жакшылыкка чакырып кетемин. Мындан ары ушундай бир жаман иштер болбосун. Эгерде эми бул турмуш деген ушундай, жашоо деген ушундай. Ар түрдүү окуялар болуп турат. Эгерде кайсыл бир окуялар болуп кеткен күндө дагы эл алды артын карап, мурда болуп өткөн окуяларды карап, ошого сара эсептерди салып, анан кийин бир алдыга жылса деген ойдомун. Туура коррупционерлерди жазалаш керек. Мамлекеттен алган, элдин акчасын жеген, журттун акчасын жеген, бул мамлекеттин мал мүлкүн талаган ири коррупционерлерди сөзсүз түрдө жазалаш керек. Буларды жазасыз калтырбаш керек. Буларды жазалаш керек. Бирок мыйзамдын чегинде жазалаш керек. Биз жазалайт деселе бүгүн бара калып, баса калып, үйүнү баса калып, ишканасын баса калып, анан кийин мал мүлкүн талап тоноп, каракчылык кылбашыбыз керек. Ушуга үндөгөндөрдү мен туура эмес деп эсептеймин. Бирок булар туура маселени көтөрүп аткандан кийин мамлекет ошого багыт алыш керек. Мамлекет мыйзамдын чегинде, азыр күндө бизде мыйзам бар. Мыйзамда ачык даана көрсөтүлгөн. Мыйзамсыз баюу деген берене бар. Кылмыш кодексинде. Мыйзамсыз баюу. Кантип эле адам өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп жүрсө, анан кантип эле бүгүнкү күндө ал миллионер, миллиардер болуп чыга келет. Кантип эле анын 100 гектаган жерлери, 5-6 заводдору, бир 10 ондогон үйлөрү, анан кийин байлыктары чыга келет. Андай болбош керек. Бул деген жомок эмес, бул турмуш. Жомок болсо айтса болот. Мына жомок болду, мен келип калдым деп. Бул турмуш, бул жашоо. Ошол эле мамлекеттик чоң ири кызматта иштеген коррупционер чиновник жана жөнөкөй кетмен чаап, дыйкан болуп, шофер болуп, жана башка болуп иштеген жөнөкөй эле адам менен анын бирдей гана статусу бар. Эмне статусу бар? Адам деген статусу бар. Алардын бирдей адам деген статусу бар. Демек, ошол статусту сактап, ошол статуска жооп бердириш мамлекеттин иши. Ошон үчүн мамлекетте мыйзам бар. Мамлекетте ошон үчүн күч бар. Мамлекетте ошон үчүн мүмкүнчүлүк бар. Ошону колдонуш керек. Мен муну мурдатан эле айтып келе жатамын. Колдонуш керек.